Эдраке. Эл адабият маданият жөнүндө сөзгө аябай неме экен да сусап туруптур. Өткөндө Майырлыстын биринчи, экинчи бөлүгүн кунт коюп уккандар чыдамсыз күтүп атат үчүнчүсүн. Ошон үчүн келбедимби? Тоодон түшүп келдим ай. Эми таш күлөкүңөрдөн кечирим сурайын. Эчтеке эмес. Мен могу тоого кийген жаман курткамды чечпей эле отурайын. Чыйрып атып атасыз тердеп. Кетип келдим ай, ойчу. Ол жекеден кечирип таяк жебейин деп. Койгучу. Айткандай эми таяк деген баягы неме мааниде да. Өтмө мааниде. Анан айткан деген суроолоруна жооп берейин деп, анын үстүнө өзүм дагы байкап калдым. Көрөрмандарга, окурмандарга чоң убада берип идим да. Эмкиде окумушун айтат депчи. Эмкисин ошо сөздүн угуланта берели ошол азаптын даамы кандай экен тескери түшүнүп атат да тиги материалдык эле кыйынчылыктан менен түшүнүпчү. Өткөндөгү сүйлөшкөнүбүздү кечирип калдым. Сөзүм жугуп кеткендей болуп калдым. Нормально. Өткөндөгү сүйлөшкөнүбүздү мен уктум, карап. Баягы мен деле даярданбай экөөбүз сенин үйүңө чай ичип отуруп сүйлөп атам дегендей сүйлөй бериптирмин. Бирок оюмдагы нерселер чыгыптыр, экспромт оңдоп коет эмеспи? Жасалмасы жакшы да. Ойлонбой баягы деметпей тактабай туруп эле көңүлдөгү нерселерди айтып турдум да. Эми экөөбүздүн сөзүбүздүн токотер жери бул экен өткөндөгү. Канткенде адам жазуучу болот, канткенде чыгарма жакшы чыгышы мүмкүн. Эми ымандай сырыңызды төгөйбүз. Анан мен мындай деп жооп бергенге аракеттениптирмин да. Адамда талант болуш керек, жазуучу адамда. Анан тагдыр болуш керек деп. Талантың болуп, тагдырың жок болсо дагы кемчил болосуң жазуучулук иште. Тагдырың болуп, талантың аз болсо да кемчил болосуң. Экөө тең айкашып турганда анан мыкты чыгармаларды жараткан жана чоң жазуучулар ошондон жаралат экен деп. Айтматовдун, Джек Лондондун жана башкалардын мисалында айтканга аракет кылып турбуз да экөөбүзчү. Мен ошондой эле ойдомун. Анан кээ бир жолдоштор мага звонок этип, телефон чалып айтышты. Ой эми байлардан деле мыкты жазуучулар чыккан да депчи. Ооба чын. Ал мен жанагы азап көрүп, кыйынчылык көрүп деген сөзүм жалаң эле баягы турмуштагы физикалык азап тарткан эмес. Жан дүйнөнүн азабы деген да бар. Мисалы Федор Чутчев деген мыкты орустун акыны өзү бай болгон, эмеси болгон. Сүйүс укмуштар. Төрт тарабы төп келген. Кыйнала турган турмушу болгон эмес. Бирок бир жаш сулуу кызды сүйүп калып, өмүр бою жетпей калып, өмүр бою өзүн кемчилдесип, сезип, көкүрөгүндө бугун жалаң ушул көз жашын төгүп ырлар жазган. Кыргыз акындарынан да бар. Тагдыр ушул да. Алыкул Осмоновду айталы. Алыкул Осмонов баардыгы оорлуу акын болуптур, жетим болуптур дейт. Ооба чын, ошолордун баарын басып өткөн, оорлуу болгон ал киши. Бирок оорлуу болгондо кийинчерээк болгон. Анан Алыкул Осмонов Жолборс терисин кийген баатыр деген китебин дастанды которгондон кийин, баягы грузин дастанын орус тилинен которгон. Абдан мыкты гонорар алыптыр. Ал кишидей бай киши жок экен. Ал кезде гонорар олчойто болчу. Ошол кишинин ошол алган гонорарына килейген там сатып алыптыр. Ал дагы Халык Акиев көчөсүндө ошол бар. Андан өйдөрөк көчө. Мен эми так адресин азыр айта албай турам. Анан Победа деген машинени сатып алыптыр. Алыкул Осмонов анан өмүр бою оорунун азабын тартты. Сүйүүнүн азабын тартты. Туурабы? Ооба, үй бүлөлүк трагедия. Үй бүлө күтө албай калды. Сүйбөй бирөөгө үйлөндү эле, сүйгөнүнө жетпей калды, сүйбөй бирөөгө үйлөндү эле, жашай албай койду. Анан бул үй бүлө күткөнгө кийинчерээк оорусу күч берди. Оорусу тоскоол болду. Себеби мунун туберкулезу ачык түркөсүнөн абаркалуу жуга турган. Анан бул үйүнөн чыкпай жалгыз өлдү. Байлык болду, баары болду. Кудай таалам тагдыр ушундай бериптир, буга талантына айкаштырып. Философиялык лирикаларды ошон үчүн жаратты. Анан эми Алыкул Осмоновдун ырлары, лирикалары жөнүндө комментарийдин кереги жок да. Ар бир кыргыз билет, кандай ырлар жазды. Талант ошентип жарк этип бир жашап өтүп кетти да. Тагдыр менен талант айкашып. Өзү мундан айырма көркөм поэзияны анан алып жаратты. Анан турмуштук баягы турмуштук өзүнүн турмушу
Жакка эле жармач болгон кедей жашаган деп айткан болуш барбайт Алык Осмонтуда. Мындай тагдырлар санай берсек көп. Анын ичинде өмүр бою сүйүүнүн азабын тартып мыктырлар жазып келаткан Сагын Акматбекова деген эжем бар. Анда сүйүүсү улуу сүйүү. Ада бир улуу сүйүүдү баштан кечирип, ошол сүйүү аягына чейин ошол сүйүүсү чогуу болбой, ошол сүйүүсү чогуу жүрбөй, ошол сүйүүсүнөн калган арманын бугун эмне деген Өмүр бою жазып келет. жазып келатат, түгөнбөй атат. Бургубаева Нарсулуу деген бир мыкты кыз бар экен. Мунун да көкүрөгүндө өчпөй калган сүйүү бар экен, бир жетпей калган сүйүү бар экен. Карачы көз жашын кандай төгүп атат. Бул эки кыздын таланты чоң талант экен. Андай жетпей калган сүйүүлөр көп, ар бирлер жазгандарда, тигуларда баары да көп. Бирок Тагдыр менен талант айкаша калып, тагдыры дагы келишип калды, таланты да келишип калды, анан мыктылар ошон үчүн чыгып атат деп түшүнөм. Бул менин жеке пикирим. Балким башкалар Салжан экен армандуу сүйүүсү бар эле. мына Салжан экен өмүр бою Сайракан деген сулууга жетпей калып, эмне деген поэманы жазган жок, эмне деген ырларды жазган жок. Илимдүү, билимдүү болгон күндө дагы көкүрөктө арманды жеңиш кыйын экен да. Сезим деген кыйын экен да. Ой ушул сулуу эмне деп колун шилтеп кеткен күндө да кетпейт экен да көкүрөк дегенчи. Бул сүйүү туурасында. Ал эми кара сөзчүгө турмуштук көрүнүштөрдү анамналарды жасыш, турмушка көбүрөөк аралашыш керек. Кайнаган турмуш. Мына Виктор Астафьев деген орустун мыкты прозаик болгон. Согуш жөнүндө чыгармалар. Анан ошол киши Иркутскиде жашачу. Кышкысын Иркутскиде жашайт. Жайкысын өзүнүн бир айылы бар эле, айылдын атын унутуп калдым. Айылына барып, ошол жерден жана Царь Рыба деген жана башка романдарын ошол айылынан жазган экен. Отуруп алып, жанан интервью алып атышпайбы? Астафьевден. Бул сиз элдин баары эле Москвада жашап атат, шаарларда жашап атышат, сиз ушул союздук деңгээлдеги чоң жазуучусуз, анан эмне бир айылда эле жүрөсүз. Анан кичинекей эле бир областтын центри шаарда жүрөсүз. Десе ал айтып атпайбы? Мен жазгандарым баары, каармандарым баары айылдык адамдар. Мен сүрөттөгөн турмушум баары айыл. Анан мен ушул өзүмдүн эч тутумума күч келтирип, Москвага отуруп алып, биздин айылда дарыянын жыйы кандай эле, уйлар кайсы балда кандай кылбайды өтчү бадагы деп. Ошону эч тутулбай күч келтиремде азап жеп жасайм. Андан көрө мен ошол өзүм жазып аткан турмуштун арасында отурганым даана так болуп атпайбы, күнү мен түз эле келип атпайбы деген мыкты жообу бар. Астафьевдин жана согуш жөнүндө чыгармаларды окусак аябай кыжыр кайнап чыкканда, могуликин согушту көрбөгөн адам жазган деп. Анын эми өзүнчө кеп, анын аябай немеси мыкты. Мен ушул Астафьевди жакшы көрүп көп жыл окудум, өзү аябай акылман жазуучу эле да. Анан калыстаган бул кишинин да кийинки бир романы бар. Анда могу советтик түзүлүштө аябай согуштун маалындагы советтик бийликти аябай сындай берген жери бар да. Туура эле сындаган. Эми кээ бирлер туура эмес деп түшүнүшөт, кээ бирлер туура деп түшүнүшөт. Ушу талаштуу бир роман жазды. Мындай немесинен караганда ошол талаштуу жагында мен дагы ошол талаштуу жагындамын. Себеби сен сыяктуу туура жаз деп айтып жаткан. Бирок ал жазуучу катары туткуну болгонбуз да. Жазуучу катары мыкты жазуучу да. Анан Валентин Распутин. Кеп жаганда. Иркутскиден чыккан жок да, өзүнүн жеринде жашады, эмне деген чыгармалар жазды. Мыкты чыгармалар жазды да. Анан мына бизден мен кээде түшүнөм мындай немелердичи. Жер кесип кетип калган кишилер, жер кыдырып кетип калган кишилерди ушу түшүнөм да. Элге аралашкан сайын жаңы таасир, жаңы мындай жаңылык үчүнчү. Мен бир нерсени айтайын деп унутуп аттым. Песков деген мыкты журналист бар болчу, жазуучу журналист. Василий Песков. Жан-жаныбар жөнүндө. Жан-жаныбар жөнүндө, адам жөнүндө. Эми мындай мыкты жазуучуну кийинки бир
30 жылда мындай мыкты жазуучу жок болчу, өтүп кетти ал киши дагы. Ар бир жазган аябай маза кылып сүйүп окуп жүрөм да. Себеби өзүнүн айтканы бар. Мен Москвада жыл 365 күн мü 66 күн mü? Bilmem ben. Bir yıl kança gün? 136 öyle kaça? 336 mı? Koy bu жерде кыскарткыла. Uyat bolasın. Ha uyat oldu gitti uyat oldu. Жылдын 365-66 күнүнүн ашып кетсе 60 күнү Москвада жашадым, калган жалаң айылдарда, токойлордо, токойчулардын арасында, балыкчылардын арасында, мергенчилердин арасында, şu Kazakistan'a da gelgen yeri var. Жадан бүркүтчүлөргө келипчи. Ушундай адамдардын арасында жашадым деп эскерген бар. Жазганда такыр жалган жок, фальш жок да. Ушундай көзгө элестеп турат, анан өзү да ушундай маданияттуу адам эле, таланттуу адам эле. Тим эле мыкты жасат да. Баягы Таежный тупик деген ошол жазган да. Biz bayağı adam жазуучунун жан дүйнө азабына келе албай атабыз да кепчи. Жанагы Стефан Цвейг деле өз жанын өзү кыйып атпайбы? Цивилизациянын анашкан жолуна, батыштын туура эмес жолго түшүп баратканда бул ичинен процессин билдирип, анан жанын кыйып атпайбы? Анан азап десе эле сөз эле материалдык тартыштыктан улам азап деп түшүнбөшүбүз керек да. Düşen de oğurlukça mı kalat giysi can duyuyor nazarın takma. Максим Горький. Эмне деген турмуштан баштан өткөн. Бирок академиялык билим алган эмес. Максим Горькийди Владимир Ильич Тагынчы да социалисттик идеологияны жүргүзгөнгө антимкенге көбүрөөк пайдаланып, анан бул жанагы социалисттик идеяга оогон чыгармаларды жазып, içine алаксып калды да, көңүлүндөгү чыгармаларды көп жазбайчы. Бирок ошого карабай туруп, ушунчалык чоң масштабтагы талант экени көрүнүп турат. Мунун бир 4 очерки бар. Ленин жөнүндө очерки. Ленин жөнүндө очерки. Лев Толстой жөнүндө очерки. Бунин астафырулла. Чехов жөнүндө очерки. Жана башка очерктер бар. Есенин жөнүндөгүсү да бар. Мыкты эскерүүлөр бар мындай. Анан эми мен күлүп калам. Анан Түпкүрдө деген мыкты драмасы бар. Анан кийин романдарын жазды, кээ бир романдарын бүтүрө албай калды, кээ бирлерин бүтүрдү. Бирок эмнени жазса дагы чоң талант, чоң масштабтагы адам экени көрүнүп турат да. Анан чоң турмуштун сыноосунан өткөн адам экени көрүнүп. Кайнагы боркулдаган турмуштан чыккан. Эми өзү баягы мен университеттим деген эмесин айтат эмес. Кандай жетимчиликте, кандай турмушту өткөн. Бирок кийин байгер турмушта жашады делечи. Владимир Ильич муну жакшы эле бакты. Анан Совет мамлекети аябай ардактап бакты. Бирок ошондой болсо дагы бул кичине өзүнүн арманы бар экен. Кичине мен бир саясатка болуп кетип, чыныгы талантымды ача албай калдым дегендейчи. Таланттар жөнүндө, тагдырлар жөнүндө сүйлөшүп атабыз да, Олжеке. Адам өзүн кеч тааныйт да. Анан мына Сайылжан Жигитов, мен аябай Сайылжан Жигитов кечээ бүгүн эле өтүп кетти, экөөбүз менен кандай жакшы мамиледе болду. Анан баары эле таң калат. Бул Сайылжан Жигитов сага кызыкты да эмнеси бар эле дегендейчи. Сайылжан Жигитов баардык адамга кызыкчу. Бирок өзүнө аябай кызыктуу аңгемелеше турган адамдарга аябай кызыгар эле да. Şu Кыргыздардагы кыйын жигиттерди эсебине алып чыкчу. Баланчанын природный акыл абдан мыкты экен. Билими азыраак болгону менен мындай кызык жактары бар экен, тигиндей кызык жактары бар экен деп бул турмуштун майда баратынан чоң масштабтуу нерселерine чейин күйүп, жанып, ушундай кызыгып, өзүн да өстүргөн, жанындагыларды да өркүндөтүп өстүргөн, мындай төгүлүп турган талант адам эле да. Анан ал киши менен таанышканым биринчи ушул Ленчи жаш газетасында иштеп жүргөндө келип калыптыр. Келип калып анан мен бир мындай ырларын чыккан Ленчи жаштын. Ошол Сайылжан аке келген күнү чыкса керек, же бир күн мурун чыккан экен. Академияда иштетсе керек эле ал кезде. Эсимден чыгып кетти. Сайылжан аке келип калып анан ошол кезди окуптур. А мен ырларымды окуган, ой Баатыр, сен ырларды жакшы жазат экенсиң. Бирок мен сага бир замечание айтайын деди. Кыргызча айтканда бир өзүмдүн бир
eskертип коеюн dedim. Депчи bir кемчилигим бар экен деп анан туруп калдым. Анан Сайыпжан Жигитов адабиятта орду кандай экенин билем да. Анан туруп калсам айтты. Ырды сен аттамай уйкаш менен уйкаштырат экенсиң деди. Сен экинчи сап менен төртүнчү сапты уйкаштырып, биринчи сап менен үчүнчү сапты жөндөп тыштап коет экенсиң. Ал болбойт деди. Аттамай уйкаш болгондон кийин биринчи менен үчүнчү саптагы, экинчи менен төртүнчү сапта уйкашып турганда да мыкты болот. Ал өзү мындай Эсениндин ырларын карап көр, башкаларды карап көр, уйкашпай калган жери жок. Илимдеди. Аябай уялып калдым. Анан бирок ырларын жакты мага. Бирок сен ушул жагын эске алып анан бир жазчы деп ошентти. Анан ошол мага мындай мыйзам сыяктуу көкүрөгүм ордоп калды. Уялып калдым. Ошуну эч бир оюм албап турмун депчи. Анан азыр мен деле өзүмчө кичинекей Сайыпжан Жигитов болуп аттамай уйкаш мындай биринчи менен үчүнчү, төртүнчү, экинчи менен төртүнчү уйкашпаса кичине эметип турам. Чындыгында эле ошол жерде чоң нерсе бар. Ал бүтпөгөндүр. Эстетикалык толук уйкашпагандар бүтпөгөндүр. Искусство деген ошол жазалыш керек да. Искусстводу жасашың керек. Сөзсүз болуш керек да. Баягы табигый болот десечи, ошо табигый кабыл алууга жеткириш үчүн үстүнөн аябай ийилдейсиң да, ийилдеп отурган табигый формага алып келесиң. Анан ошентип жүрүп бир анда санда эле баягы жакшы учурашкан болбосо көп деле немем жок болчу, мамилем деле жок болчу. Анан Арашанга барып калдык. Арашан эс алуу чыгармачылык үйгө. Ишериңизден сөзүңүз болсо бир жериңизди кетейинчи. Себеби мен көз алдымда турат да, бир жолу сиз Салжанке дагы бирөөлөр эсимде жок, Кыргызстан маданиятында отуруп чай ичип түшкү. Анан Салжанкеге ким бирөө сурап калды. Сиз мындай адабиятка бир белектенип качан киресиңби десе, ошол кезде Салжанке маанайы эмгиче көз алдыма элестейт да. Көзүнө мындай жаш каканатпай түшкөндөй болуп, мынтип айтканда, турмушум шайна-шай болуп, баары тилеге тегиз болсо, мен деле адабиятка отурат элем, бирок арга жок, могу коомдук ишке түшөт экенсиң, баягы элдин өнүкүп атканда дайым күйүп бышып туруш эмес беле. Анан студенттерге, жаштарга билим берейин деп убактым баары ошол жака сай кетип атат өмүрдөн. Анан ошондо чыгармачылыкка өзү күйүп турган, ошондо бир маңдайынан сезгем да. Бул киши аябай патриот киши болчу да. Кыргыздын өнүгүшү, кыргыз мамлекетинин куралышына аябай ушунчалык жан берип, аракет кылып, анан биздин алгачкы президенттен тартып, ошол өзүнүн көзү тирүүгесинде президенттердин жакшы жагына кубанып, туура эмес иштерден күйгүлтүккө түшүп, ошо кыргыз үчүнчү, кыргызды сындаса дагы, кандай жаман жакшы сөз менен айтса дагы кыргыз үчүн күйүп жанган киши болчу да. Анан мунун колунан баардык жумуш келчү да. Өзүнө айтып атпайбы? Илимизинде болуп, илимизинде алышпай шордоп жаткан академияга барып иштөөгө туура келди. Энциклопедияны чыгара албай ачканда энциклопедияны чыгарып бергенге чоң убактым кетти. Анан радиону оңдой албай коюшуп, радиодо жүрдүм. Анан айыз айтып калып эмес беле? Акын жазуучулардын, окумуштуулардын текстин оңдоп жүрүп өмүр өтүп кетти деп жазган кийин деп. Анан айтып атпайбы биздин гезитте отуруп. Бул шорлогон гезит чыгара албай атканын көрүп, шорумга бир жерде макала жазып жүрбөймүн силерге депчи. Бул эми ал киши жөнүндө мен учкай андай мындай жаздым, мен ал кишинин алдында аябай карысым көп, эскерip жасап турган ойлорум көп. Ошо Арашанга барганыңызда анан Арашанга барып анан жолугуп калып анан сүйлөшүп, жакындаша түштүк мурункудан. Анан мен өзүм негизи айыл менен көп катышып, анан айыл турмушун жакшы билем да. Тез ак-түзек ургатпай калпайсызбы? Анан мен ошол учурда Советтер Союзу ыдырай турган болуп калды. Ыдырады, бирок баягы президенттер бар, эсенги тиги болуп, андай мындай ар кандай формада жашап атат мамлекет. Москвадан кол уз элекпиз. Бирок көрүнүп калды да, кыйын перспектива. Анан ошолдо реформа жасайбыз деп туруп эле 91-жылы баягы жаңыдан мамлекет ыдыраганда, ыдырап кыргыз мамлекети эгемен мамлекет болгондо эле биздин чоң кемин деген өрөөн да. Ошону Советтер Союзунун учурунда кийинки жылдары 2 совхозго бөлүнгөн. Мурун чоң кемин совхозу деп койчу. Кийин көбөйрөөк, анан чоң кемин совхозду экөөгө бөлүштү.
Анан бөлүнгөндөн кийин көбүрөөк совхозун таратты да фермердик чарба кылабыз депчи. Анан эл неме да билбейт да. Кантип окат өз алдынча чарба кылган билбейт да, баягы совет билбейт да өз алдынча. Анан жерлерди бөлөбүз деди, өзүңөрчө окат кыласыңар деди, малды бөлөбүз деди, тигини бөлөбүз, муну бөлөбүз дегенде элдин неси чыкты. Анан менин бир туугандарым барды. Бир туугандарым дагы Алла соосунан түшүп калды. Эми кандай кылабыз, эмне кылабыз, кантип окат кылабыз деп. Анан мен дагы жана Абалкин тигүү деген экономисттер чыгып аткан. Ошолордун публикацияларын, экономисттердин публикацияларын, саясий серепчилердин публикацияларын окусам, баягы немелерди борбордуктап кой Москвадан чыккан журнал, кесип журналдардан окусам тир укмуштарды айта башташты да. Анан мындайча айтканда доор такыр жаңы доор келе атат. Ал жаңы доорго даяр эмеспиз да бизчи. Анан мен дагы чебелектей баштадым. Чебелектей баштаган себебим менде материалдык мүмкүнчүлүк бар болчу да. Материалдык мүмкүнчүлүк болгон себеби Казакстандан бир бизнесмен жигит келип, Союз ыдырай элек кезде Горбачевдун учурунда мамлекеттин эле ишканаларынын астында кооператив ачса болот деген закон чыгып калганда Союздан, Москвадан чыккан. Анан ал Кыргызстан канча жайылган эмес. Бирин экинде эле кооперативдер болгон. Анан ал жигит Семипалатинскийден келген, орусча какшатып сүйлөгөн, казакча какшатып сүйлөгөн, канымда орустундай, татардын, еврейдин дагы, казактын да каны бар деген курама темир курч болот дегенде башы да, буту да, көзү да иштеген жигит экен. Суткасына 3 саат уктайт экен, калган акчаны кантип жасаса болот деп ойлонот экен. Ошол жигит эбиптен себеп болуп мени менен таанышып калды. Анан ал жигит мага маселе койду. Ар кимге иштегенден көрө кооператив ачкан жакшы. Сиз мага кооператив ачканга жардам бербейсизби Кыргызстандан деди. Кантип ачса болот деп мен жалтайлап качтым. Мен советтик адаммын да, чочуйм да. Ал жөнөкөй эле айтып берди, түшүндүрүп, ушундай ачса болот. Закон бар. Ал законсуз нерсе эмес. Мына Логовас деп Березовский деген ачты Россияда. Баланчалар ачты деп, Березовский дегенди чала болуп жүргөн мисалы. Митке темирди керек эмне дегендей. Эле мага чоочун болуп туруп алды. Ошол жигит жаныман чыкпай атып, акыр жүрүп отуруп мени көндүрдү. Анан ачтык. Ачып анан иштедик. Иштегенден кийин айдан айын ал акчаны эле күрөп эле тапкан жигит экен. Анын мен жөн эле немесине де үлүшүнө деле кирген жокмун. Баягы май кармаган бармаган жалайт дейби. Анан аны менен мындай деп аткам, талапташ болуп. Анан ал байытты мени. Анан бизнес деген ушул турбайбы деп кичине түшүнүк алдым да. Анан мен да акча бар болчу, анан мен чарбага барайын да, бир туугандарыма жардам берейин деп мен өзүм акчаны бат эле тоем. Мындай немемди агытпайм да такырчы. Ушул өзүм билем бир. Ушул бир жеңемдин берген батасы бар эле. Ушундай деп баа бергенчи. Мен чындыгы эле өзүм ичимде деле ошондой. Бирөөгө жардам берем аябайчы. Анан өзүм деле мындай өзүмчүлүгүм жок да ушул. Байлыкка немеге карата мен аябай мындай салкынмын да. Анан барып бир туугандарыма баягы техника сатып бердим, сарай сатып бердим, мал сатып бердим, үй сатып бердим. Ушул мындай деген ой келди да, бир туугандарыма айттым. Көп бир тууганбыз да. Эми кыйын турмуш келе атат. Анан мен шаарда жашасам, наныбыз жок, чайыбыз жок деп келип менин үйүмө келип, мени да кыйнап, өзүңөр да кыйналып тургандан көрө азыркы тургундарга тургула алгыла. Иши колумда эмне болсо ошонун баардыгын бердим. Мен өзүм эчким салып калган жокмун. Ошол рахмат ошол казак досума. Ошонун күчү менен андан кийин анан дагы бир жеңем чыга калды. Жаңы заман келе атат деп. Аламидин базарында иштечи. Ал жеңем өтүп кетти. Ал жеңемдин арманына ыраазымын. Ал киши да баягы мыйзамдуу түрдө иштеген, бирок акчаны бизнести катырган жеңе болчу да, анан ага кошулуп, андан дагы турмушум оңолуп кетти. Анан ошондой жагдайда жүргөндөн кийин билинет да билинбей койбойт. Оң чөнтөңө
колуң салсаң 100 сом чыга калат, сол жөнтөн колуң салсаң 50 сом чыга калат. Анан жазуучу жакын досторум байкады да. Акчалуу эми өткөндө анабыздын немесине келип атабыз. Кантип болсо абакка салды досторубуз, кантип болсо абакта азаптайтын. Жок, ошону айтайын деп бардым ошо. Ошо өткөндөн кийин анан газетанын баары тең бүт министрликтер, чыгармачылык союздардын баары тең Кыргызстан маданиятынан, Ленчи жаш газетасынан, Комсомолец Киргизден кесип, анда санда саналуу эле кесиптер да. Баштарды, бага албай эстепчи. Өзүңөр жаныңарды өзүңөр багып алгыла, жаңы турмуш келди. Бул 93-жылдар. 92-93 жылдар. Маданият кесипти зоругуп баса албай калды. Акыркы саныбыз деп чыгарышты. Ушундай болду. Кыйынчылык келди кесиптерге. Ал учурда интернет жок. Эл кесипти окуйт, журнал окуйт, телевизор көрүшөт, ушундай эмес беле. Азыр интернет болуп баарын жеңип кетпеди. Анан Салжан экен жөнүндө айтып атабыз да. Салжан экенин чарба чачырап тарап, эл кандай аракет кылып атат, жаңы турмушка эл жарамдуу экен, жаным багалат бекен деген суроодун ээсинде экен да. Анан мен ага биздин айылдагы, биздин совхоздо жүрүп аткан процесс. Эмчектен чыккан баладай болуп элди баары басып калды ары бери. Биздин айылда Асыс деген бригадир эле билет экен. Жерди кандай айдап, качан сээп, качан айдап, качан отоп, качан түшүмүн алыш керек. Сырын, жерди иштетүүнүн сырын бир бригадир билет экен. Анан 6 тракторист билет экен. Калган эл ой, чөптү жыйнагыла десе чөпкө чыгып, жемди туурагыла десе жемди туурап, ушундай эле иштерди аткарчу экен. Дыйканчылыктан такыр маалыматы жок экен элибизде. Сиз өкүндөй сүйлөшүп отурсак, мойнуңуз бир алып калгандай, мен маңдайыңызга отурайын, сиз биякта карап отурасыз. Макул. Улай өтө бериңиз. Мен анан мал бакканга кыргыз кыйын деген менен кыргыз илгери эле мал бакканды унутуптур Олжеке. Мал күндүктү элибизде менен айтып жүрөбүз. Бизди Совет Кеңеш өкмөтү Советтер Союзу 5 кой беле 10 кой беле 5 кой мал санак келип текшертип 5-10 койго уруксат. Же бир уй кармайсың, же бир жылкы кармайсың деп койбоду эле. Ошентип отуруп биздиден мал бакканды да билбейт экен. Бир 10 чакты чабат, бир зоотехник, дагы бир ветврач, анан санитар деп койчу, анан дагы веттехник деп коет, ошолор гана билет экен бир аз мал бакканды. Анан эски кишилер билет экен, анча мурун чаба болуп антинтип жүргөн. Жалпы эл билбейт экен. Анан болбой Совет мезгилин мактайсыз. Анан жок, мен Совет мезгилин аябай мыкты да, менин тарыхымда. Атаңыздын талабын деп койсоңуз Совет мезгили. Совет мезгили деген мыкты да. Болбосо жана Памирдеги көчүп конуп жүргөн кыргыздардай болуп калып калмакпыз. Ушундай. Талаштын негизги темасы керек. Анан ошол жүрүп аткан процессти айтам да, жаңылыктарды айтам да, эл акырындап отуруп анан тыңдары оокат кыла баштады, начарлары жерин сатып, малын сатып, шаарга кетип, поселокторго кетип, ошол жакта жеңил турмуш иштей баштады. Бияка элге жыргап кетишкен жок. Анан ошол учурдагы нерселерге аябай Салжанеке кызыкты. Эл кандай болот экен деген нерсе. Эл чарбасына. Анан мен бабын келтирип айтып берем. Экөөбүз 2 сааттан, 3 сааттан, 4 сааттан, 5 сааттан сүйлөшөбүз. Сен көрүп жүрбөдүң өзүң. Аяк жагын көрүп калдым. Анан ошонун арасында башка маселелер боюнча да сүйлөшүп калабыз. Ошентип сүйлөшүп жүрдүк. Аябай кызык угат. Жакшысына кубанат, жаманына кейит, каткырып күлөт. Ай сен мынак турмуштун өзүндө кайнап жүргөн турбайсың деп каткырат. Ошентип жүрүп анан Салжан экөөбүз кичинекей ашкан дос болуп кеттик. Жүрүп анан бир күнү айтты. Нуралы, Шемба Абдыразаков деген профессионал элчи бар. Уккандырсың, угуп жүрөм дедим. Эми бул билимдүү, өтө маданияттуу. Мунун башка кыргыздардан айырмасы бул деле чиновник. Бирок бул жазат деди да. Бул орусча, кыргызча жазат, японча жазат. Бул үч тилди какшата билген жигит. Киши. Ошондо билем маданияттуу жалаң ошол кишини жалаякта көргөнүм айтам. Анан мен муну азгырып атып Японияда Саппородо консул болуп отурган жерден
Россия аны ошол жерге консул боюнча калтыралы десе болбой атып мен азгырып атып кат жазып атып Кыргызстанга жардам бер, кыргыз элчилигине иштеп бер, биякта профессионал элчилер жок деп какшап чакырып алып келсе президентибиз көңүл бөлбөйт атага. Шорумга атып мен уят болуп атам. Ал бош жүргөн киши да. Эми сен Кыргызстан маданиятына баяндама чыгып эле ал, мен аны эстип тааныштырайын. Ой ага темасын айтып койсоң эле тынбай жаза берет. Билбегени жок. Ошол Японияга кантип өнүгүп өскөнү жөнүндө кыргыз элине түшүнүктүү кылып, тема кылып жазып берип турсун. Сен ал жумушка деп келиптир. Мен маданиятка отуруп калгам да. Абаса маданиятка мени мыкты журналист катары эмес, акча табат деп алып келип шайлап салышкан. Ал эч кимге айтылбаганы менен мен өзүм билчүмүн аны. Болбой качып жүрөм, баягы казак досумдан ажырагым келбейчи. Кыстырма. Бул тарыхый окуя. Жок, мен ошо барат. Келетас жок. Ушул эле жерден сөз тоскоонду унутпай туруңуз. Жанагы Салжанке менен Ишенбай экенин 2010 баягы президенттикте кеңешчи болуп турбадыбы? Ошондогу баягы сиз мага бир жолу колума акча кармады бул аксакалдарга тиги неме кичине президент отуруп сыйлап кой деп анан мен ошондо акбарчы баягы Салжанкенин баласы өлүп кеткенден кийин ошондо Куран окутабыз деп отуруп калган жерден Ишенбайкенин көзүнө жашыга карап үшкүрүнүп кайра сакен көсөмөн болгон экенсиң баягы Салжа тиги президенттин кеңешчиси болуп тургандагы мага жазган катын түндө окудум деп кийин ошону архивдеги катын жарыялаган неме деп жазыптыр. Мындай деп тилдептир президенти Салжа Жигитовчу. Эгер четтен алып келген кыргыздарды алып келбесең, сиздин тегереңизде отургандын баары бул мамлекеттүүлүк деген эмне, улуттук тереңдик деген эмне, ошол потенциалды көтөрбөсөң, мына сиздин да түбүңүзгө жетет, тарыхтын да мамлекеттин да түбүнө жетет деп айткан экен депчи. Бирок кашайып мен бияка келгенде бир жарым жыл бош жүрүп калдым. Салжан жигит менден көзүн ала калышат дейт. Тияктан азгырып алып келип алды. Эми кебиңизди улай бериңиз да ошондогу. Сен мага кошумча жакшы сөз айтайын деп аткан турбайсың. Мен баягы адамча каршы сөз сүйлөткөн Тарыхый окуяда анан булар эми чоң адамдар да ошон үчүн кийинен токтолуп атабыз да көбүс. Анан тарых. Анан кайсы президент экенин айтып кой, Аскар Акаевдин тушу да бул. Аскар Акаев. Анан Салжан экенин ээрчитип Ишенбай экен. Анан мен тааныштырды. Мен чындыгында сүрдөдүм ал кишиденчи. Анан бирок жазуучулар союзунан калган здание болчу, имарат. Мен отурган жерим Грамоталык Теңди Аскаровичтин кабинети экен, аябай чоң кабинет болчу. 46 метр квадрат. Анан аркы жагында да бир бөлмөсү бар. Эс алуу бөлмөсү экен. Аны деле таң азарман болуптур. Анан Ишенбай эке келгенден уялып, жаңы соксой ош жерде отурганымчы. Анан айттым Ишенбай эке, бул жерге отуруңуз, ушул жерге экөөбүз отуруп иштешели деп. Анан үчөөбүз болуп калдык. Баягы биз бошой түшкөндө Салжан экенин колбосчусу эле келди, үчөөбүз ошол жерден каткыр эле баягы көп маселелер сүйлөшөбүз. Мындайча айтканда Ишенбай эке 1 жылдан ашык иштеди. Кыргызстан маданиятында. Ал эл билбей калды. Укмуш материалдар жарыялаган. Укмуш шумдук материалдар жазды. Жапон цивилизациясын. Мыкты материалдар жазды, анын баарын билесиң. Анан бир арман эл ошол учурда бир майда баратка, саясий бир күрөштөргө, чатактарга, порнографияга, баягы Советтер Союзунун учурунда тыюу салып салган нерселердин баардыгын гезиттерге жайнап чыга баштады. Ошондой сүрөттөрдү, ошондой материалдарды окуп, Олут Ишенбай Абдыразаковдун жазган олуттуу материалдарын эстүү кишилер гана окубаса, көпчүлүк жаштар, орто жаштагылар да атыл карылар деле окубай өткөрбөйт. Себеби мен сүйлөшкөндө Ишенбай экенин материалын окудуңузбу десем, ой силерге чыгып атат, жок, көргөн жокмун деп. Баягы мындайча айтканда асабанын дооруп жүрүп турган кез мындай олуттуу нерселер окулбай калды да. Анан асаба деле жакшы кезде мен аны жамандап айтпайм өзүм. Бирок жеген жеп болсо, Ишенбай Абдыразаковду калып чоң багаж менен келген. Эми ал асабадагы баягы ошол учурда рыноктун эмесин тууралап, мелис кыйын эмес беле, тууралап чыгарды да, тиражы да өстү, өзү да кыйын экен. Анан биздин эгемен Кыргызстандын жаңыдан өзүнчө эркин кесип иштеп чыгып аткан кесиптердин ички тышкы турмушун Ишенбай эке ошол жерден
көзү менен көрдү. Көрүп туруп анан бир күнү айтты, Нуралы, газета деген мынтип чыгарбайт деди. Газета деген мисалы Японияда газета деген эң чоң корпорациялар мойнуна алат. Бай корпорациялар. Мисалы Philips деген бар, Honda деген бар, Toyota деген компаниялар бар. Ошолор сүйлөшөт. Болсо бирөө болобу же үчөө болобу биригип туруп бир өндүрүш акчасы булактап чыгып турган өндүрүшү бар, кирешеси мыкты чоң компаниялар биригип туруп Asahi сыяктуу кесипти чыгарат. Ошол жерден чыгып аткан киреше акчасынан кичинекей бир булагын буруп коет, ошол кесип чыга берет. Газета деген эч качан сатылып, саткан акчага кайра бүт расходун жаап, типографиялык чыгым карашпайт. анан неме болбойт андай. Киреше жок. Өзүн актабайт кесип, сатыктан кесип актабайт. Кесип рекламадан актайт. Ал эми кыргыз тилинде бул Кыргызстандын шартында реклама берилбейт экен. Бир гана вечерний Бишкекке берилет экен, алар монополист экен, силерге реклама көтөрүп келбейт экен, эми алар да туура түшүнсө болот. Алуучулар, сатуучулар орус тилинде жүрөт экен баары. Ар түрдүү улутта экен байлыктын колу. Байлык болсо ар түрдүү улуттун өкүлдөрүндө экен. Бири-бири менен рекламаны ошол орус тилинде кесип аркылуу байланышып, анан табышат экен. Реклама жок болгондон кийин бул мындайча айтканда бир чоң компаниянын эле коомдук пикир түзүш үчүн, мамлекет үчүн, эл үчүн, улут үчүн керек кесиптерди чыгарыш керек. Мына япондор ошону чыгарат. Ал япондор бул чыгаша кылып атат, бул кесиптен пайда жок деп эсептебейт, кесипти чыгарат. Бул духовный нерсе, бул рухий нерсе. Муну менен коомдук пикир түзүлөт. Элди тарбиялайсың, элдин туура информация жеткиресиң, туура аналитикалык материалдарды бересиң. Мунун пайдасы көзгө көрүнбөгөнү менен аябай чоң нерсе. Анан кесипти ошентип чыгарыш керек деди да. Анан силерде кесип ушундай экен деди. Эми менден алып атат информацияны, башкалардан алып атат, тим жүргөн жок да ал киши. Силерде айрым кесиптер коркутуу жол менен акча табат экен деди. Компроматтар жыйнайт экен. Айрым кесиптер спонсорлук, бирөөлөрдүн спонсорлук жардам менен чыгат экен. Адиле такай эмес экен. Тарчөйлөрүнө чаңдырып ошол үчүн. Кызматтан куулган, таарынган, бийликке таарынган ким бирөөлөр, кайсы бир немелер, байлар, мурунку кызматта жүрүп жеп ичип бай болгондар, ошолор тигилерди акырын түртүп антип акчасын берип кесип чыгарып ошондой кылат экендер. Үчүнчүлөр тияк бияктан темселеп неме акча табат экенсиңер, өзүңөрдүн акчаңарды кошот экенсиңер. Анан өп чап кесип чыгарат экенсиңер. Айлыгыңарды өп чап экен. Гонорарыңар кээ бир эле кесиптерге гонорар берсе, гонорар да жок экен. Бул өзү келечеги жок жумуш. Анан кандай кылыш керек? Ошондой десем, эми мындай кылыш керек деди. Азыр менчиктештирүү жөнүндө закон чыкты деди Кыргызстанда. Менчиктештиргенде ошол ишканаларда, чарбаларда ким жетекчи болсо да ошол отуруп алып, ошол жеген ичкен акчасы менен кайра ошол жерди сатып алып атат. Бул да туура эмес деди. Менчиктештирүү деген бардык граждандарга бирдей мыйзам. Эгер чөнтөгүңдө акчаң болсо, же акчалуу кишини тапсаң, үлүшүн сүйлөшсөң, бир нерсени менчиктеш керек. Сөздүн кыскасы маданияттын имаратын ошентип. Анан ошол менчик деген нерседен ал материалдык бир нерсени табыш керек, ал менчик, байлык. Анан ошондон чыккан акча менен кесип чыгарыш керек деди да. Анан Сайжанакей да бул сөзгө аралашты. Анан алар мени көндүрүштү. Сен эми бизнесмендер менен дос экенсиң, досторум бар да, жана досум. Мен деле бизнестен кол үзгөн жокмун да. Жеңем бар тиякта. Тиги жана иштерибиз жүрүп атат. Мындайча айтканда мен өзүмдүн акчамды деле көп коштум да, кесипке чындыгынчы. Анан өзүмдүн күчүм менен чыкты да учурдачы. Анан сүйлөшөдөн неме кылдык? Анда кат жасал деди. Мүлк фондусунда тияк бияка анан эми алар мыкты кат жазган, ошентип отуруп кыскартып айтканда
жаман айтпайм, президент дагы мындай туура көрдү да ошол проектиничи. Колдоду, эми андай эле интеллектуалдуу адам эмес беле, түшүндү баардыгын, түшүнүп. Анан мен ойлогом да, Аскар Акаевич колдоп атса ишибиз чыр кетет экен деп. Акчаны таптык, баарын эме кылдык, сүйлөштүк. Анан бир алма убакты беришти да. Ошол түшүм берип туруп, кесип дегенде сонун эле чыгарып аласың депчи. Анан алма убакты алалы десең, аябай эле каршылык көрсөтүп районго киришпейт такыр. Жарым жыл эсимде отурат. Бизде баягы чечим турат. Сиз телефонду микрофонуна чалуу кылып коесуң, катуура көрсөтөсүң. Такыр эле кире албадык. А көрсө тиги Аскар Акаевичтин акасы Асанкул Акаев деген байке бар болчу. Мен өзүм аябай мындай сыйлачумун, мындай интеллектisi бар, мындай өзү да өңдүү түстүү, анан мындай жулунбаган, интеллигент кишидей көрүнчү. Эми ошондой эле киши экен, бирок ар бир кишинин ыйманы ичинде да. Ал кишини ач көз болгон дешет го одан. Жок, билбейм, ыйманы ичинде да, анан мен билген эмесмин да анчалык мындай. Мен иниси колдоп аткан проектиңизге агасы каршы чыгат деп ойлогон эмесмин да. Анан азабы устаттай жетирди. Абдан кул киши экен. Чиновниктер аркылуу, тигилер аркылуу, булар аркылуу колубузду бурап кирбей койду, жолотпой койду. Менчик деген нерсебизге киртпей койду. Кыскасы аягында бир ортомчулар, кыйындар, шумдуктар чыгышты. Анан ал кишиге бир өзүңөрдүн долаңарды бербесең кирбейт деди. Сүйлөштү, макул кылышты, окшойт, долядан алды. Алгандан эле жеке базар болуп отуруп калды. Өзүнүн немелери бар экен, баягы куркулдайлары деп коебу. Өзүнүн директорун алып келип коюп койду. Өзүнүн жек жааттарын коюп койду. Биз четте эле калдык, баягы алманын четиндечи. Алма бышып атат, сатылып атат, аябай чоң суммада акчалар кетип атат. Бизге бир тыйын бербейт. Кесип чөгүп баратат. Жөн эле мындайча айтканда, биздин намус менен алынган болбосо эч кандай убайын көрбөй калат. Эле кылбагы. Аябай, анан эң жаман, эң аягында чыдамы жетпей калды. Бир күнү документтерди карасам, уже бизди документтен сүрүп чыгарганга даярдай баштаптыр. ОСО деп коет, анан неме деп коет, менчиктердин өзүнүн бир закондору бар да. Ошого туура келбеген документтерди даярдай беришиптир. Анан аябай ачуум келип, эл айланайын, президенттин агасы эмес, барекет болсо да, Кудайымдын чүчкүрүнөн түшсө да мен ушуну бетиме бир катуу сүйлөшөйүн деп. Истесем каякта деп, истесем немеде экен. Кардиология институт деп коет го, немеде, ооруканада экен. Таптым. Таап неметкенде барганда эле жактырган жок. Мен каражат маселеси боюнча катуу сүйлөшкөнгө, документ маселеси боюнча катуу сүйлөшкөнгө келгенимди билди. Анан жай эле сүйлөштүк, жай баштадык, анан айттым. Мен газет үчүн түзүлгөндө, ошон үчүн менчиктелген да. Бу кандай дегенде эле колун силкип эле, такыр эле сөз уккусу келбей эле итиреңдей баштады. Анан айттым, акчалар кайча кетет. Мына директоруң отурат, баарыңар отурасыңар. Мен көрүп коюптурмун, директордон сурабайсың, тиги бул, ана мына деп эле кыйтырып кирди. Анан мени көнүп калган да бийликтин эмесине. Мен деле баягы жалт айлап унча калбайт деп ойлоду окшойт. Анан ошол жерден көз катуу кармашып кеттик. Сөз мененчи. Айттым болгон. Эми өзүңөр эле жеп иче бересиңер. Кесип түшүн алынбады эле. Эми жок дегенде кесиптин долясын бербейсиңер деп. Жаңы аткан экен. Аябай мындайча айтканда, кыргызча айтканда аябай катуу сөздөр менен. Кыргыздар айтат, сөгүшө кеттик дейт го, сөгүшө кеттик. Анан ошол маалда мен калп айтпаганымды айтайын. Токой чарба министри Туратбек Бусуралиев деген жигит бар эле. Жакшы жигит ал эле. Ал киши тиги Токой чарбанын официалдуу директору Асанкул Акаев болчу да. Анан больницада ооруканада жатат десе көрүп коеюн деп келген кишине тамак ашын көтөрүп.
Экөөбүз катуу союлуп жатыр кезде Туратбек кирип келди. Туруп калды, жары кете албай, же бери кете албай. Экөөбүз катуу кармашып атабыз тим эле. Мен болгон нерсенин баарын айтып атам. Уят эмеспи депчи. Кандай уятыңыз жок депчи. Ой, президент дагасы экенин унутуп калдым. Анын колунда бийлик бар экенин унутуп калыптырмын. Ачуум келип атыр, тим эле уруша кеттик катуу. Туратбек бир кезде тамагын тыштай болуп качты. Күбө болуп калбайт деп окшойт. Ошо кезде Кыргызстан аянат үзүл кесил чыгып калчу эмеспи? Чыгып Жок, бир токтоп калды. Же кийин токтоду. Анан качып кетти Туратбек. Анан качып кетти анан. Ошон менен бүттү. Андан кийин анан чабыл өзүмө башталды. Эми мен кыскартып айтайын. Мен ал жигитти жаман деп айтпайм. Мен жакшы болуп жүрөм. Ошол Аскар Акаевдин учурунда тал төбүндө кызматта жүргөн. Ошол көрсө Асанкул Акаевдин Көздүн майнасы дейт эмеспи Кыргыз? жок, Асанкул Акаевдин немеси экен да, аябай. Жигиттердин бириккени ушул ак үйдө. Ой, анан ошол уюштурду. Анан анын дагы бир Асанкулдун дагы бир жигиттери бар эле. Уяты жок жигиттер. Соттошулар башталды. Жок, сотту уякта кой. Кадимкидей эле анан күчкө салып киришти. Маса. Алла биздин доля жөнүндө, биздин үлүш жөнүндө сөз жок. Биз такыр жок кылалы деп аракет кылышты. Эмне кылып жок кылат? А дегенде коллектив каршы чыкпасын деп